Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Премьер-министр Мухаммедкалый Аблыгазиевдин буйругу менен Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматынан бошотулду. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта Ички иштер министрлигинин ички иликтөөлөр кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башаламандыктын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү деп айтылат. Кызматтык иликтөөнүн менен милициянын кызыкчылыгын саткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталгандыгы үчүн ИИМдин орун басарлык кызматынан Курсан Асановду бошотуу тууралуу сунуш киргизилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурасына юридикалык баа бериш үчүн жиберилди. ИИМдин тергөө кызматы Кримтөбөл Азиз Батукаевдин жактоочусу Али Касымов кармалды. Тактоону талап кылган маалыматтарга ылайык жактоочу Батукаевди бошотуу үчүн акча алып берип турган. Бул тууралуу Кактус медиа агенттиги жазды. Эске салсак, Батукаев 2013-жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Бул ишке байланыштуу экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова баштаган бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, аткаминерлер, дарыгерлер кармалды. Алардын айрымдары үй камагына чыгарылган. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко ММАнын эркек мушкери Генри Сехуда менен ринг ичинде жолугушууга даяр. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Шевченко өзүнүн кезектеги чемпиондук наамын коргогондон кийин аны Сехуда соц тармактар аркылуу беттешке чакырган. Учурда менин 2 потенциалдуу каршылашым бар. Алар Кетлин Чукагян жана Генри Сехуда. Анын видеосун көргөндө каткырдым. Ал мени жеңиши менен куттуктайт го деп ойлогом. Өз каалоолорду айтканда абайлаш керек. Ал алтындын артынан жүргөн мергенчи. Бирок мен аны эч нерсеси жок кылып кое алам. Мен билбейм, ал чын айттыбы же жокпу. Мен бардыгы менен беттешке чыгууга даярмын. Эч кимден коркпойм. Акыркы беттештен кийин мен каалаган менен мушташууга даяр экендигимди айткам, деди Шевченко кабарчыларга. Эскерте кетсек, Шевченко өткөн жумада Уругвайда UFC Fight Night турниринде америкалык Лис Кармуш менен беттешип, өзүнүн чемпиондук курун ийгиликтүү коргоп калган. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосунун эксперттер талдайт телеберүүсүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы кырдаалга жогорку кеңеш жол ачып, чагымчылдык кылганын айтты. Конституциянын 69-беренесинде Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтү бүткөндө экс-президент деген наам берилет деп жазылып турат. Ал эми наамды жогорку кеңеш ала албайт, аны сот алат. Бул киши Атамбаевдин күнөөсү чагымчылдык кылып тергөөгө барбай койду деп атат. Чын-чынына келгенде чагымчыл биз, жогорку кеңеш болуп атпайбызбы? Анткени жогорку кеңеш карама-каршылыкты түзүп бербедикпи? Бычактын мизине келип такалып калганда Конституциялык палата декабрды күтпөй эле чогула калып, ишти аягына чыгарып койсо ушундай акыбалга келет беле? Келбейт болчубуз. Бул да бийликтин кетирилгис кемчиликтеринин бири. Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу токтом кабыл алган. Атамбаев парламенттин бул чечими мыйзамсыз экенин айтып, Конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата арыз жыл аягында каралаарын билдирген. 7-августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармоо операциясы үзгүлтүккө учурап, УКМКнын Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбеков окко учкан. Андан тышкары Альфанын 6 жоокери барымтада калып, бир нече кызматкери токмоктолгон. 8-августта Атамбаевди кармоо боюнча Ички иштер министрлиги экинчи операцияны жүргүзүп, жыйынтыгында мурдагы президент колго түшүп берген. Бишкектин 1-мариондук соту 9-август күнү аны Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап 26-августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Койташтагы окуялардан кийин бүгүн 13-августта Атамбаевге киши өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор беренелер менен иш козголгонун билдирди. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин экспорт бөлүмүнүн баш кадиси Анаркүл Беккулиеванын Кытайга иш сапары менен барары чуу жараткан. Бул окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, жыйынтык чыкты. Комиссия Беккулиева 15-июлдан тарта эмгек өргүсүнө чыккандыктан учурда аны менен байланыша алган эмес. Кытайдан келген алгачкы катка министрдин орун басары деген ранг тууралуу жазылган эмес. Министрдин орун басары Жаныбек Керималиев 21-кылымдагы деңиз жибек жолу жарманкесине барчу адамдарды бекитип, чакырууга жооп жөнөтүлгөн.
жүргөн. Бөлүм башы Анаркүл Беккулиева жана Айкын Сейил ЖЧКсынын директору Турсун Айкын бармак. Кат Тышкы иштер министрлиги аркылуу эмес, уюштуруу комитетинин катчылыгына жиберилген. Бул жерде мыйзам бузуу болгон эмес. Министрдин орун басары Амангелди Исаевдин колу коюлуп, Анаркүл Беккулиева бөлүм башы катары иштегенин тастыктаган маалым кат фирмалык бланкасы жок министрликтин кадр секторуна жиберилген. Бирок ошол эле кат уюштуруу комитетине министрдин орун басары рангында деп фирмалык бланк менен жөнөтүлгөн. Ал катты министрлик жиберген эмес деп жазылат маалыматта. Башкы прокуратура Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин бөлүм башчысына министрдин орун басары рангында деп маалым кат берилишинде мыйзам бузуу болгон деп тапкан. Укук коргоочу Рита Карасартова социалдык тармактагы баракчасына Кой Таш айылынын тургуну кайрылганын, ал үйүнө бара албай жатканын жазып чыкты. Анда кайрылган аял тергөөчүлөр Кой Таш айылында жүргөнүн, алар алдынан кезиктиргендерди кармап алып сурак алып, $2000 акча талап кылып жатышканын айткан. Эгер тургундар баш тартса, тергөөчүлөр масталык башалмандыкка тиешеси бар деген айып тагарын айтышыптыр. Ошондой эле билдирүүдө жергиликтүү ооруканага жаракат алып кайрылгандар болсо, СИЗОго алып кетип жатышкандыктан, жабырлануучулар дарыканага кайрылбастан өз алдынча дарыланып жатышканы жазылган. Аталган айылдын жашоочулары милиция бөлүмүн өрттөө, банктарды тоноо жана башка кылмыш иштерин жасаган деп издөөгө алынган. Жогоруда айтылгандар чындыкка дал келбей турганын Ички иштер министрлигинен маалымдады. ИИМ 7-8 августтагы окуя боюнча тергөө иштери калыс жана мыйзамдын негизинде жүргүзүлөрүн маалымдайт. Учурда ички иштер органдары тарабынан бардык тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, маалымат агенттиктерине, масталык маалымат каражаттарына жарыяланган фото жана видео материалдар текшерилип жатат. Мыйзам бузуулар боюнча ачылган кылмыш ишинин иликтениши, ар тараптуу жана калыс жүргүзүлөрүн баса белгилеп айтабыз. Ички иштер органдарынын кызматкерлери мыйзам чегинде гана иш алып барышат. Эч кандай опузалуу, коркутуу болбойт. Эгер укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, жарандар ИИМге же прокуратурага арыз менен кайрылса болот, дейт маалымат кызматынан. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага карата каршы көрсөтмө берилди. Бул тууралуу Говорит ТВ укук коргоо органдарындагы өздүк булагына таянып жазды. Билдирүүгө ылайык, Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу көрсөтмө берилген. Ал кезде Индира Жолдубаева президенттик аппараттын соттук реформалар жана мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы катары сотторго тиешелүү буйрук берген болушу мүмкүн. Ошондой эле Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов Жолдубаевага карата каршы көрсөтмө бергендиги жазылат. Мындан улам ал үй камагына чыгарылган. Индира Жолдубаева суракка чакырылабы, жокпу азырынча белгисиз. Эске салсак, Жапар Эрматов 2013-жылдын 9-апрелинде номер 24-тергөө абагынын башчысынын орун басарынын убактылуу милдетин аткаруучунун өзгөчө оор кылмыштар үчүн 16 жылга кесилген Кримтөбөл Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу сунуштамасын мыйзамсыз караган. Анткени мындай сунуштаманы мекеменин ыйгарым укуктуу жетекчиси же ЖАМКтын төрагасы гана берүүгө укугу болгон. Судьяга мындан башка Азиз Батукаевдин оор дартка чалдыкканы боюнча материалдарды текшербестен эркиндикке чыгарып, анын Кыргызстандан чыгып кетишине өбөлгө түзгөн деген айып коюлуп камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев УКМКнын жетекчиси Орозбек Опунбаевдин басма сөз жыйынында айткан сөздөрүнө ишенбей турганын айтты. Ал бул тууралуу журналисттерге Ички иштер министрлигине суракка кирип баратып билдирди. УКМКнын төрагасынын басма сөз жыйынын көрүп, бул адамдын бир да сөзүнө ишенүүгө болбосун түшүндүм. Мен ошол күнү айылда болчумун. Ок атуу башталып, үн чыгаруучу гранаталар жарыла баштаганда, эл менен кошо Атамбаевдин резиденциясына барганбыз. Барсак, балдарга ок атылып жатыптыр. Мен спецназдарга кайрылып, атпагыла деп 2-3 жолу кыйкырганда эле 1-2 үн чыгаруучу граната жарылды. Ошол учурда ок атылып, бут жакка тийип жаракат алдым. Сегизбаев бутунан жаракат алганын далилдеш үчүн экспертизадан да өтүүгө даяр экенин кошумчалап, качып баратып бутун кокустатып алган деген сөздөрдү жокко чыгарды. Бүгүн 13-августта өткөн басма сөз жыйынында УКМКнын жетекчиси Орозбек Опунбаев 7-августта Кой Ташта Абдил Сегизбаевди эч ким атпаганын, ал өзү качып баратып чалынып жыгылганын айткан. Сегизбаев Кой Таштагы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак бергени кирип кетти. Бүгүн 13-августта башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 7-8 августта Кой Таш айылындагы окуялар боюнча маалымат беришти.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке бүгүн 13 августта киши өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор беренелер боюнча кылмыш иштери козголду. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында билдирди. Атамбаевке карата куралды, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык башаламандык уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүп жана өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча жаза кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, массалык башаламандык уюштуруу, киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымтага алуу, куралдуу ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кабарлама берилди, деди Жамшитов. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн Алмазбек Атамбаев кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Опунбаев Атамбаев элди үйүнө чогултуш үчүн акча бергенин айтты. Ал эмне үчүн айланасына аялдарды, балдарды жана кары-картаңдарды жыйнады. Алардын ар бирине 1000 сомдон 3000 сомго чейин төлөп турган. Бул милиция келгенде кагылыш кылыш үчүн уюштурулган. Ал үчүн атайын таштар да түшүрүлгөн. Өлкөдө төңкөрүш кылыш үчүн ал кан төгүү керек болчу. Мен муну расмий түрдө ачык айтам. Опунбаев ушундан улам Алмазбек Атамбаевди тергөөгө мажбурлап алып келүү, УКМКга тапшырылганын жана ал мыйзамдуу болгонун кошумчалады. Ал тергөөчү кылмыш ишинде өзүнө коркунуч туулган учурда рапорт жазып УКМКга кайрылаарын айтты. Ошонун негизинде ал чечим кабыл алып, Кой Ташка Альфа түзүмүнүн жоопкерлерин жөнөткөнүн билдирди. Алмазбек Атамбаев 8 августта ИИМдин атайын операциясынан соң камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган. Тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап, 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын 1 жоокери каза болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9 башкармалыгынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кайтарган 2 кызматкеринин иш-аракетине юридикалык баа берилет. Бул тууралуу УКМКнын иликтөө башкармалыгынын орун басары Сагынбек Самидин уулу Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты. Ал Атамбаевке бөлүнгөн 2 кызматкер мыйзам боюнча мурдагы президентти коргошу керек экенин, бирок Атамбаевди кармоого барган УКМКнын жоокерлеринин буйругуна баш ийүүгө милдеттүү болгонун билдирди. Тилекке каршы алар Атамбаев менен бирге качып кетип, анын үйүнө жашынып алган. Муну менен алар бийлик өкүлүнүн мыйзамдуу талабына каршылык көрсөтүүгө шерик болуп калышты. Тергөөнүн жүрүшүндө алардын аракетине юридикалык баа берилет, деди Сагынбек Самидин уулу. УКМКнын 9 башкармалыгынын 2 кызматкери 8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен кошо кармалган. 7 августта Атамбаевди кармоо операциясы үзгүлтүккө учурап, УКМКнын Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбеков окко учкан. Андан тышкары Альфанын 6 жоокери барымтада калып, бир нече кызматкери токмоктолгон. 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча Ички иштер министрлиги 2 операцияны жүргүзүп, жыйынтыгында мурдагы президент колго түшүп берген. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган. Тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап, 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Кой Таштагы окуялардан кийин бүгүн 13 августта Атамбаевке киши өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор беренелер менен иш козголгонун билдирди.